Кыргызстанда соңку жылдары үрөй учурган авто кырсыктар көп катталып жатат. Жол кырсыгынан адам өмүрү кыйылган учурлар да кездешүүдө. Анда Ош облусунун аймагында 9 ай ичинде эле 740 унаа кырсыгы катталып, 127 жаран набыт болгон. Анда айдоочулар автоунаа башкарууга жеңил карап, жөнөкөй болгон жол эрежелерди сактабай жаткандыгы негиз болууда. Эми биз жол накыштарын алдын алуу болтуруу багытында, мисалы биздин Ош областык жол кыймылын камсыздоо бөлүмү тарабынан ар кандай аталыштагы иш-чаралар, түнкү автоунаа, жол коопсуздугу, ролдо, крутой, ар кандай аталыштагы рейдтер бизде үзгүлтүксүз күнү-түнү биздин кызматкерлер ушул мунакыштардын алдын алуу боюнча иштерди жүргүзөт. Мындан улам өлкө башчы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда жол кырсыктарын азайтуу максатында жол коопсуздугуна таасир этүүчү бир катар функциялар Ички иштер министрлигине жүктөлдү. Эми милиция унаа мекемесин башкарып, айдоочулук күбөлүктөрдү берүү тартибин карайт жана авто мектептердин лицензиясын тескейт. Жол кыймыл камсыздоо бөлүмүнөн бул унаа мекемесине чейин биздин кызмат тарабынан айдоочулук күбөлүктөр берилген. Эми мен ойлойм, андан бери канча мекеме алмашты, эми баягы курсанттарды окутуу талаптары күчөйбү, аларга талап мындай жогорку деңгээлде талаптарды катуу коюу менен ушул курсанттарды ушул жакшы окутууга багыт алса керек деп ойлоп турабыз. Жол кырсыктарын азайтуу боюнча өкмөт буга чейин бир катар реформаларды жүргүзгөн. Натыйжада Ички иштер министрлигинин жол кыймылын көзөмөлдөө тармагынын аты түзүмү бир нече жолу өзгөрүп, айдоочулук күбөлүктү 2018 жылдан тартып, унаа мамлекеттик ишканасы бере баштаган. Унаа айдоочулук күбөлүк бергенден тышкары автоунааларды каттоого да жооптуу болчу. Бирок бул система коррупцияга кенен жол ачып берген. Теоретикалык экзамен келсеңиз, сизди кабыл албайт. Сиз дейт башка жакта да окуттуз деген компьютерден чыгат да. Аны кабыл албайт да. Ошон үчүн азыр өтө катуу режим сакталган да. Ал жерде дагы камера коюлган. Камера менен отурат, тапшырса тапшыра албаса, тапшыра албай калат. Тапшыра албаса 10 күндөн кийин келип тапшырат да. Ушундай катуу режим коюлган. Ал эми эксперттер айдоочулук күбөлүктү Ички иштер министрлигине өткөрүп берүү туура дешет. Анткени милиция жол эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөп жаткандан кийин айдоочулук күбөлүктүн кандай берилип жатканынан да кабардар болушу керек деп эсептешет. Бул жагдайда жол кырсыктарын азайтуу менен бирге айдоочуларга күбөлүк берүүдөгү паракорчулуктан арылууга болоорун белгилешти. Унаа мекемесинде жоопкерчиликтин жоктугунан алар каалагандай праваларды сатышып, автомашина айдай албаган адамга бергендигине байланыштуу алар жол коопсуздуктун Кыргызстан мамлекетинде көбөйүп, адамдардын өлүмүнө, жаракат алгандарына жол берип коюшту да. Ал эми азыркы убакта президенттин указы менен эми ички иштер бөлүмүнө өткөнүн себеби бул милицияларды өзүңөр билесиңер да, жол коопсуздугун дагы текшергенге укугу бар, праваны дагы ушулар текшерип туруп берсе, тийиштүү адамдарга. Алар мүмкүн жол кырсыктары президенттин указында көрсөтүлгөндөй кыскарабы деп ойлойбуз. Буга чейин жол кырсыктарын алдын алуу үчүн бир канча реформалар жүрсө да өз жемишин бере элек. Ага кошумча жол кырсыктарынын кескин көбөйгөндүгүнүн бир нече себептери бар. Алсак өлкөдө унаалардын саны бир кыйла көбөйгөн жана жолдордун талапка жооп бербегендиги да бар. Ички иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көбөйгөн. Анда жол кырсыгында набыт болгондор жыл башынан бери 500дөн ашкан. Алмагүл Эрке Багызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.